Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүн биз массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү тууралуу теманы талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутат Кожобек Рыспаев жана журналист Нарынайып. Кош келдиңиздер. Мына сиз ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган депутаттардын бири катары айтсаңыз, ушунча талаш талкууну жаратты, медиа коомчулугу кайрылып атат, атуулдук уюмдар кайрылып атат, бул мыйзамдын кереги жок деп. Эмне үчүн ушул талаш талкууларга карабастан бул мыйзамды Жогорку Кеңештин кароосуна коюу муктаждыгы келип чыкты? Быйыл эле келип чыккан жок. Бул мындай мыйзамды алып чыгабыз деген аракеттер көп болгон. Буга чейин да аракеттер жүргөн, бирок бир себепсиз нерселер менен бул мыйзам чыкпай жүргөн да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиңер, биз демократия жолунда өсүп аткан мамлекетпиз, эгемендүү мамлекетпиз. Бизде эркин, сөз эркиндиги болуш керек. Муну баарыбыз билебиз. Бирок мына бүгүнкү күндө азыр бул мыйзамдын келип чыгып атканы улуттук коопсуздук деген бар бизде, мамлекеттик коопсуздук деген бар. Ошого байланыштуу биз ушу массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды алып чыгып атабыз. Экинчи окууга чейин биринчи концепциясын кабыл алып бериңиздер деп депутаттардан сурандык. Депутаттар туура түшөндү. Экинчи окууда, эмки окууда биздин укугубуз бар, сунушту же ошол мыйзамды сунуштар менен мындай көп жакшы жагын өзгөртүп келгенге бышырып, жакшылап мындай тыкан алып чыкканга укугубуз бар. Мен бүгүнкү күндө алып чыгып атам. Бул жерден баягы азаттыкка тиешелүү эч кандай газетага, радиого тиешелүү бул мыйзамда андай нерсе жок. Бул жерде ал абсолют сайттарга тиешелүү да жок. Интернеттерде бул жерден түшүп калган, анткени интернет сайт жок. Бул жерде только телеканалдар бар. Телеканалдардын биз болгону ошол үлүшүн гана тастыктап берип атабыз. Үлүшү канча болуш керек? Кыргызстандын жаранынын юридикалык акционердин же болсо ошонун үлүшү канча болуш керек? И чет өлкөлүк жарандын же болсо юридикалык жагынын үлүшү канча болуш керек? Бүгүнкү күндө биз 65% Кыргызстанда болсун деп атабыз. Кыргызстан жаранынын юридикалык жагында болсо 35%, 3/1 бөлүгүнөн жогору чет элдик жарандын юридикалык жагында болсун деп атабыз. Депутат мырза, мына сиз мына коомдун кызуу талаш талкуудан кийин айрыкча жанагы Азаттык радиосу, BBC сыяктуу чет өлкөлүк компанияларга зыяны тийбегидей кылып кайра сунуштадым деп атпайсызбы? Бирок мейли Азаттык болбосун башка телеканалдарга деле ошол сөз эркиндиги бирдей болуш керек да. Бул жерде сөз эркиндиги жөнүндө сөз жок. Биз сөз эркиндигине эч кандай тиешебиз да жок, аны сөз эркиндигине тийишкен да жокпуз. Бул жерде менчик ээлери, мына телеканалдарга биринчи болуп киргизип атабыз. Бул телеканалга киргизген себебибиз менчик учредитель деп коет, ошол үлүштүн гана долялуу үлүш, кыргызча айтканда үлүш, ошо үлүшүнүн проценти канча болуш керек деп гана кирип атабыз. Бул жерде сөз эркиндиги байгындай эле калат. Жабылуу деп атат, бу жерде жабылуу деген маселе жок. Эч ким муну жаппайт. 65% мына бүгүн мыйзамдын биринчи концепциясы кабыл алынды Жогорку Кеңеште биринчи окууда. 65% Кыргыз тарабында болсун, 35% болсун деп атабыз. Бул деген эмнеден келип чыгып атат? Өзүңөр билип атасыздар, коңшу өлкөлөрдө, бөлөк өлкөлөрдө эмне деген аламаттар, эмне деген нерселер болуп атат. Бул информациялык война деп коет, же болбосо информациялык маалымат каражат маалыматындагы коопсуздук. Бул өзүнүн дин багытында болсо дагы жайылтып коюшу ыктымал. Дин направление, саясатында жайылышы ыктымал. Ошон үчүн биздин өлкөгө 100% келип алып туруп бир тетири багыттар менен иштебесин деген алдын ала коопсуздук болчу. Бүгүнкү күндө Кудай сактасын, кээ бир депутаттар айтып атат, эмне үчүн зарылчылык жок азыр бизде? Баары эле жакшы деп атпайбы деп атат. Өзүңүздөр билесиңер, кээ бир ошо чын эле эмне үчүн бүгүн да, эмне үчүн шашылыш коомдук талкууга кеңинен койбой, парламенттик угууларды өткөрбөй, баардык ушул атуулдук уюмдардын журналисттердин айткан суроолоруна жооп бербестен туруп тез арада мына парламент карап атат. Эч кандай тез арада каралып мындай шашылган эч ким жок. Бул биринчи окууда, бул просто эле баягы журналисттер өздөрү мындай айтканда мындай көбөйтүп жалында тийип атат. Кечирип коесуздар, сиздерге мындай сөз тийбесин. Мен сиздерди сыйлаган депутаттын баарыбыз эле бирдейбиз, Кыргызстан үчүн күйгөн адамдарбыз. Себеби эч кандай себеби жок. Бул мыйзамды 3 окууда өткөрүш керек. 3 окууда, экинчи, үчүнчү окуусу бар дагы. Кудай буйруса өзүбүздүн мына берген стенограммага жазылган сунуштарыбыз боюнча телеканалдарга алып чыгабыз. Коомдук угууда болду сайтта, анан бул өзүнүн процедуралары менен келатат. Мен окуп берсем болот. Мына эл аралык тажрыйба деген бөлөк мамлекеттерде, мына Америка Кошмо Штатында
Капиталы 25% чет элдик жарандык. Францияда 20%, Испанияда 49%, Австралияда 20%, Канадада 20%, Бразилияда 70 экен, Кытайда 49, Индияда 26, Россияда 20, Казакстанда 20. Алар да жөн эле алган жок муну дагы. Бул дагы жанакы куралы жок. Бирок эми бул сиз атаган өлкөлөрдө ошол басма сөзгө дагы, журналисттерге дагы эркиндик ошол мындай кепилденген толугу менен. Ал жерде мисалы ошол авторитардык бийлик орноп калат, массалык маалымат каражаттары басылып, кысылып калат деген коркунуч жок го эсе, туурабы? Анан кийин Кыргызстанда эмнеге ушул жалпыга маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга азыр өзгөртүү керек болуп атат, абдан шашылыш керек болуп атат деген суроо баары бир турат да. Сиз мындай кайта эле сөз эркиндигине кайрылып атасыз да. Мен сөз эркиндигине эч ким тийишкен жок бул жерде. Сөз эркиндиги мурункудай эле эркин эле. Эч кандай эркиндикке берген сөз жок. Бөлөк мамлекет авторитарлык деп атасыз. Алардын ошол эле баягы үлүшүн гана мен айтып атам. Алардын үлүшү чет элдик жаранга канча процент үлүш берип атат алар. Алар деле өзүнүн мамлекетинин келечектеги коопсуздугун каармаган өлкөлөр да. Сөз эркиндиги аларда деле бар. Бизде деле сөз эркиндиги алардыкынан да укмуш да. Ал эми мына сиздер дайым ушул парламент кандай кадам жасабасын сындап келе жаткан журналисттердин катмары, атуулдук уюмдун өкүлдөрү, ушул мыйзамды демилгелеген авторлор сиздердин сын менен улам кээ бир нерселерди кыскартып, жумшартып, толугу менен жанагы маалыматтык мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, маалыматтык коопсуздук үчүн деген мыйзам кабыл алганы жатабыз дегенине карабастан, ушул мыйзамды өткөрбөгүлө деп үгүттөп жатасыздар. Урматтуу депутат айткан экинчи окууда жалаң гана телеканалдар болуп калат дегенди биз көрө элекпиз. Биз биринчи вариантын окуганбыз, ошол биринчи вариантына каршы чыгып атабыз. Анткени ага баары туш келип атпайбы. Экинчиден, Кожобек айтып кетти, үлүшүнө гана биз чектейбиз деп. А биринчи вариантында, биз окуган биринчи вариантында 1 жылдык кирешесинин каржылоосунун 20%-нан ашпаш керек чет өлкөлүк деп атат. Андай болгондо BBC дагы, Азаттык дагы, башкалар сайттар канча грант алып атат өздөрү. Анткени сын айткан маалымат каражаттарына эч ким Кыргызстанда 5 жолу, 1000 жолу мен көз каранды сызмын деген дагы бизнесмендер акча бербейт. Анткени бийликтен коркот. Ошондой болуп калганда биринчи вариантында ошого биз каршы чыкканбыз. Чын эле жана телеканалдар боюнча чет өлкөдө жанагы чектөөлөр бар. Бирок баары бир акыркы мезгилде интернет өнүгүп, бүт глобализация болуп атканда андайлар азайып баратат, чектөөлөрдү алып атышат. Анткени баары бир чектей албайсың аны. Биринчиден, экинчиден, ошол эле мамлекеттеги чет өлкөлүк каржылоо менен түзүлгөн маалымат каражаттарына, ошол эле телеканалдарга акчаны башка бирөөгө берип, Кыргызстандын жаранына берип, ал каржылашы мүмкүн, аны кантип эмете алат, изилдеп, бул тигинин акчасы, тигил мунуку деп. Декларацияда эле көрүнүп атпайбы? Биздин кээ бир олигархтар жөнөкөй пенсионерден кедей болуп калып атат декларация. Аны эч ким деле артынан түшүп же бир текшерген жок. Ошон үчүн биз каршы чыгып атабыз да. Жалпысынан редакциялык саясат жок болуп атпайбы жанагы маалымат каражаттарында. Өзгөчө мына Орусиялык маалымат каражаттары, ошол эле телеканалдар пропагандасын жайылтып жиберип, азыр Кыргызстандын 6 миллионунун 5 миллион 999 миңи баары батышты жаман көрөт, демократияны жаман көрөт. Ушундай нерселерди жөнгө салганын ордуна элдин көпчүлүгү демократияны жаман көрөт деп айтуу талаштуу суроо. Себеби дегенде мына ушул нерселерге каршы чыгып аткан, азыркы эле мына мыйзамга каршы туруп аткан ошол эле атуулдук коом да, ошол Кыргызстандын атуулдары да, туурабы? Жок, эми жана биринчи вариант ошондой болот атпайбы? Азыр мен биринчи жолу угуп атам, азыр мына ушул жерден өзгөртүлөт, тигиндей болот, мындай болот дегенди. Аны биз билген эмеспиз. Мисалы Кыргызстан ушул санарип теле берүүлөргө өтүү алдында турат. Ондогон, балким жүздөгөн келечекте ушул телеканалдар ачылышы ыктымал. Кыргызстандын мисалы Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу чек арасы али тактала элек аймактар бар, регионалдык телеканалдар бар. Ушундай шартта чын эле телеканалдарга мамлекет эмтеден көзөмөл кылып, азыртадан мамлекеттик жанагындай маалымат коопсуздугун сактоо чарасын көргөн аракет туура деп эсептейсизби? Мамлекет эч кандай маалымат каражаттарын көзөмөл кылбаш керек. Чет өлкөлөрдө ошол эле мына мисал кылып келтирип атпайбы депутат,
Франция, Англия, Америка Кошмо Штат. Бир дагы мамлекеттик маалымат каражаты жок. Баары эркин, баары көз карандысыз. Эми эркин деп биз айтабыз, бирок чындыгында нукура эркин эмес. Анткени бийликтен баары коркуп турат. Баары коркуп турат. Бир сөз айта албайт ага каршы. Ошол маалымат каражаттары мейли мамлекеттик эмес, көз карандысыз болсун. Бирок жанагыдай нерселер болуп кетпес үчүн айтып атпайсыңарбы, башка мамлекеттин каражаттары бир коопсуздукка бир нерсе тийгизет деп. Аны үчүн ошол мыйзамдар бар да. Маалымат каражаттарынын тышкары мыйзамдар бар. Ошону менен эле аларды чектесе, эмне үчүн аларга жанагыдай бир айтып атасыңар, кээ бир телеканалдар мына Кыргызстанды жамандап, тигинткен, минткен деп. Андайларга эмне үчүн эмгиче чара көрүлүп элек? Көрбөйсүңөрбү? Ошондой чара. Ай эмне үчүн тигинттиңер, эмне үчүн минттиңер, эмне үчүн силер өзүңөрдүн редакциялык саясатыңарды бузуп атасыңар, эмне үчүн каралап жамандап атасыңар деп. Андай болгон жок да. Ушул эле мыйзамды кабыл алганда эле ошондой баары сонун болуп эле баары мактап калат же баары объективдүү болуп калат деген кепилдик дагы жок. Алар деле мурдагыдай эле жанагыдай жамандап айта берсе, ушул мыйзамы менен токтото аласыңарбы ошону? Сиз мындай токтото аласыңарбы деп эле бир эле мен жаранмын, Кыргызстан жаран бир эле. Сиз автор болуп атасыңар да. Сиз да Кыргызстанга күйүшүңүз керек, мен да күйүшүм керек. Улуттук коопсуздук менен мамлекеттик коопсуздукка баарыбыз бирдей карашыбыз керек. Сиз токтото аласызбы деген сөз мага эле эмес, сизге да тиешелүү. Ошон үчүн биз токтото алабызбы? Алабызбы? Ошон үчүн давайте мыйзамды туура жазып коелу. Бу жерден эчтеке коркунуч эчтеке жок. Мына сөз эркиндиги деп атасыз. Мен Европага барып жүрөбүз баарыбыз. Европада биздикидей демократия жок. А жерде мыйзам менен жашайт элдин баары. Бизде мыйзамды аткарбайчат, мыйзамдар бар. Мыйзамдар бар. Аткарышын сураш керек. Эми ушул мыйзам аткарылабы? Эми бул мыйзамды биз жазып берели. Биз минте берсек, ушул аткарылабы? Ушул кылынбайт го дей берсек, эртеңки күнү өлкөбүздө коопсуздук туулат. Бардак болот өлкөдө. Анда мына кээ бирлер айтып атпайбы, прокуратуранын эмне кереги бар, например. СМБнын эмне кереги бар? Алардын все равно бүт коррупционер деп атпайбы? Анда алардын эмне кереги бар деген сөз туулуп атат бизде. Ошон үчүн биз ишеничибиз керек. Өзүбүз сайлаган сотторго ишеничибиз керек. Ишеничтен кетип, каалагандай бет-бетибиз менен ар кимибиз сүйлөй баштасак, мамлекеттин тагдыры эмне болот? Мына мамлекетти айталы. Мамлекеттин коопсуздугун айтып атабыз. Сөз эркиндиги бизге аябай эркин. Биздикиндей, сиз айтып атасыз, ой, все равно коркуп турат. Биздикиндей сөз эркиндигин көрө элекмин. Бөлөк мамлекеттердикин эле угуп атабыз. Бирок биздикиндей эркин. Бир эле адамды ушундай каралап, жөн эле жазып интернетке эмнени кылып атат? Бирок интернетти контролдой атабыз. Бирок интернетке дагы келиш керек акырында. Бул адам, мына сиз жакшы адам болсоңуз, сизди бир күндө эле каралап коюшу ыктымал. Бирөөлөр отуруп эле жазып атпайбы? Фамилиясын жазбайт, же атын жазбайт. Но бизде катталган интернеттер, биздеги сайттар жоопкерчилигин алыш керек да. Эмне үчүн бул адамды же бир жакшы адам, таза адамды бирөө отуруп алып эле, жазып эле, ошо экини сөгүп, башынан аягына чейин жана жаман сөздөр менен булгап чыгыш керек. Буга да биз көңүл бөлүш керек. Бирок бул кийинки маселе. Азыркы маселе, мына сиз каржылоо боюнча айтып атасыз. Мен каржылоо боюнча алып койдум. Мынакей. Экинчиден, алып атам, мен эми сөзүмө жооп берем деп атам да. Экинчиден, массалык маалыматтарды каржылоого чектөө киргизип, максатка ылайык деп ойлойм деп атам. Биз болгону үлүшүн гана тактап коелу деп атабыз. Хотя өзүңүз айткандай, мына Россия пропагандасын Запад эле жамандап атат, минтип атат деп айтып атпайсызбы? Хотя биз сурайлы. 65% кыргыздык болгондон кийин биз мындай кенен коркпой чакырып сураганга жол берип атабыз. Үлүшү 65 кыргыз жактагы жарандын юридикалык жагы да бул. Эми мыйзам долбоору кандай болгон учурда дагы биринчи окуудан өттү. Парламенттик жыйында абдан кызуу талаш талкуу болду. Кожобек мырзага өтө катуу сындарды айтылды. Анын ичинде мына оппозициялык фракциянын лидери, республика ата журттун жетекчиси Өмүрбек Бабанов жалпы мамлекеттик коопсуздук үчүн бул мыйзам керек. Мунун концепциясын кабыл алабыз. Бирок эгер Рыспаев айткан жанагы өзгөртүүлөр экинчи окууда келбесе, анда буга каршы чыгабыз деген пикирин айтты да. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн сөзсүз түрдө барлык мамлекеттерде телевидение жөнүндө бардык жерде мындай шарттар бар да. Концептуалдуу жагынан биринчи окууда биздин фракция колдоп берет. Экинчи окууда биз официалдуу түрдө сунуштайбыз. Бир гана телевиденияга тиешеси болот. Ошондо 51-49 болсун, 51 Кыргызстандын жараны, 49-у чет өлкөлүктөргө алганга мүмкүнчүлүк. Рекламага, тиги буга тиешеси жок.
ошонун баарын четке кагып туруп, ушул мыйзамды ошондо өзгөртүүнү болсо, экинчи окууда биз колдойбуз. Экинчи окууда бул өзгөрүү болбосо, биз бул мыйзамга каршы чыгабыз. Ушундай сыяктуу эле позиция же болбосо бир сүйлөшүү, диалогко баруу, каршы тараптын пикирин угуу, мисалы ушул сынчыл көз караштагы журналисттердин, атоолдук уюмдардын иш аракеттеринен көрүнбөй атат да. Сиздер мындай толук эле мындай таптакыр эле ушуга каршыбыз деген позицияны кармалып атасыздар. Биринчи вариантын биз Эмне үчүн андан башка вариантыбыз көрүнөкпүз да. Сунушка каршы эмессиз. Мына мен окуп бердим. Эмнеге болбойт? Каржылоосун айтып бердим. Сунушумда и только телеканалга дедим. Буга сиз каршы эмессиз. Мына сизди мен Дагы кичине ойлонуш керек экен, анын баарын көрүп, азыр мен жөн баягы ооз-эки угуп атам ушундай болот деп. Бирок биз жанагы вариантын көрөлү, жазылган вариантын. Анан аны талкуулайлы. Экинчиден, экинчи окууга чейин сөзсүз коомдук угуу өткөрөлү. парламент угуу. Силер жөн эле каршы чыгып атасыңар дедиңер. Мына мисалы үчүн шейшемби күнү тегерек стол болду. Авторлор чакырыптыр. Уюштуруучулар. Силер 4 автордун бирөө да келбептир. Мени чакырган жок, официально бирөөлөр айтты. Мен кечирип коесуз, эми апа деген апа, менин апам азыр катуу ооруп больницада. Мен ошол киши менен алек болуп жүргөндө чакырып калышты. Ар кимдин өзүнүн шарты бар. Менин шартым болсо, ага мен абизалап калган эмесмин, барам же барып ошо Өткөндө болбойт. Бирок мыйзамдын демилгечилери мен бош болсом барат элем. сиздердин жыйынга барган жок, бирок сиздердин ага чейинки сын пикирлерди угуп, жанагы кээ бир нерселерге барып атпайбы, компромисске барып атпайбы? Макул, ал жакшы. Бирок биринчи талкууланганда кабыл алабыз деген 16-июнда болуш керек. Алдын ала күн тартибинде жок сайтта. Анан эртең менен эле киргизип эле ошол эле күнү 3 окуудан өткөрөбүз деген демилге болду беле? Үч окуудан кантип өтөт? 6 фракциядан өтпөсө, концепциясы даже кабыл алынбаса кантип өтөт? Өтпөйт. Ошондой болгон үчүн ошол күнү кечинде билип калып, анан айтып атат да. Кеч болуп кетпесин деп. Эгерде 13 майда талкууга коюлган экен, бирок кандай талкуу болду, сиз айтып атасыз, азыр сайтта талкуу болгон деп. Эмне үчүн анда коомдук талкуу жасаган жоксуңар? Коомчулукка бергенде, коомдук талкууга берилет, илинет. Бир мындай жыйын өткөрүп, анткени парламентке- эртең болот деген күнү Эми билип калып атат, ошондо дагы күн тартибинде жок. парламент Эртеси бүгүн кабылдана турганда гана күн тартибинде шаршемби күндө ошондой болуп калып атпайбы? Эртең менен күн тартибине киргизип, анан түштөн кийин кечинде кабыл ала коюп. Эмне үчүн мындай бир эми ушу медиа алкагындагы иштеген биздин жарандарыбызга мен таң калам да. Мындай эле кичине эле бир шамал болуп кетсе, мындай баары дүргүп чыга алат экен, ушундай дружный калк экен да булар. дружный, бирок антпесе болбой атпайбы? Биз ишенбей калдык да бийликке. Жок, эми бийликке болбосо дагы эми өзүңүздөр билип атасыздар, азыр кээ бир журналисттер дагы аша чаап кеткен жерлери бар. Аны моюнга алыш керек. Бирок мен баарын айта албайм. Туура сүйлөгөн, калыс сүйлөгөн журналисттерди мен аябай сыйлайм. Баары тең эле биздин жарандар. Депутаттар деле туура сүйлөгөнүн эл жакшы көрөт, туура эмес сүйлөгөнүн жакшы көрбөйт. Бул жерде мына кичинекей эле сөздү жазып атам, ушу телеканалга эле, кичинекей эле. Мен бүгүн дагы Дастан Бекешев айтканда айттым. Ушул үчүн коомдук талкуу бир эле сөз, телеканалдардын үлүшүн гана, ошолордун хозяиндердин үлүшүн гана 65-35 деп эле берип атам. Бош эчтеке берген жокпуз. Ушуга эле ушунча чыр, ушунчалык ызылдап, ушунчалык көп маселе боло турганына мен мындай түшүнбөй атам да. Эмне бул себеп болуп ушунчалык болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей бизде азыр МБТ бар, медиа холдинг Ала Тоо, Казакстандыкы, Кыргызстанда. Эми Азаттык менен медиа мекемеси уюштуруучу Радио Свободная, Европа Радио Свобода дегендерин аларды алып койдук деп атам. Алып койдук. Бүгүнкү эми мен алып коюп бүгүн маалымат бердим да. Биринчи концепция, мен сөзүмө жооп беришим керек да. Концепциясын кабыл алып бергиле, урматтуу депутаттар дедим. Мына менин сунушум, мен окууга койсом анда чыр болмок. Экинчи окууга киргизе турган сунушум өзгөртүүлөр менен мен экинчи окууда киргизип берем. Азаттыкта бу жерде тиешеси жок, аны алып коюлду дедим. Мына экинчи окууда киргизип берем деп мойнума алып атам. Мен экинчи окууда муну албасам болбойт да. Мен сөз стенограммада жогорку кеңеште озвучка кылдым да. Анан болгон ушу кичинекей гана телеканалдарга гана тиешелүү болуп калтырып атабыз. Каналдарга 35 жана 65. Болду, андан бөлөк сөз жок. Россиялык телеканалдар башы эми ошого? Россиялык телеканалдар боло мыйзамга баары башы иш керек. Баары башы иш керек. Бул бир эле мыйзам болуш керек. Кийин деп атабыз. Эгерде чын эле бизде ушунчалык жашоо жакшы болуп, бизде политика, саясат өзгөрүп, жана дин багытындагы ар кандай теченелердин баары андай болбой, коркунучтар жок болсо, мунун чет элдик жарандык жагын, үлүшүн жогорулатса болот.
35'ten 49'ga чейин көтөрсө болот. Контрольный пакет Кыргызстанда болсун деп көтөрсө болот. Депутат мырза, мына парламенттеги талкуу учурунда мыйзамдын жаралышына байланыштуу дагы айрым суроолор берилип калды. Анын ичинде мисалы сизге ушул мыйзамды Орусиянын ушул сыяктуу мыйзамынан мындай сөзмө сөз эле көчүрүп алыпсыз деген да сындар айтылды. Буга эмне дер элеңиз? Биринчиден мен көчүрүп албайм бирөөдөн. Бирок международный жана эл аралык мыйзамдарга дагы таянып жазыш керек. Биздин баш мыйзамдагы өмүрүк чиркеш убагында ар кайсы мамлекеттердин мыйзамдарын, конституцияларын, баш мыйзамдарын карап туруп анан талкуу болгон, чоң талкуу болгон. Бул мыйзамды деле отураган эле, бир отураган эле жазбаш керек. Ошол өнүккөн мамлекеттерде кандай болуп атат, демократиялык мамлекеттерде кандай болуп атат, Западта кандай болуп атат, Россияда кандай болуп атат, ошонун баары мыйзамдарын изучать этип, мындайча айтканда, окуп, ошолорду карап туруп анан өзүңдүн Кыргызстанга керектүүсүн ушул керек экен деп жазып атабыз. Если алардыкын мыйзамдарын алып туруп көчүрүп жазып ала турсаң, алардыкында көп нерсеге үлүшүнө кирип койгон. Биздикинде бир эле телеканалга кирип атабыз. Сиз өзүңүз депутат катары көпчүлүк учурда мына экономикалык маселелер мыйзамдардын үстүнөн иштеп келген депутат катары таанылгансыз. Бул жолу эмне үчүн массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды? Бул жерде экономикалык эчтеке жок. Бул жерде чет элдик жарандар ушу Кыргызстандан ушул медиа чөйрөсүнө келип чоң деле акча таба албайт. Мен ойлойм, бизде андай деле берде, бул бизнес жок берде. Анан бир гана коркунучу бар, анткени мен мындай карап отурсам, мамлекетте жана улуттук коопсуздук деп коет. Чет өлкөлөрдү карап отурабыз да азыркы күндө. Мынакей азыр Россиянын каналдары Запад жөнүндө кандай жайылтып атат, кандай берип атат, көрүп отурабыз өзүбүздүн. РТ бар, анан бөлөк Россия каналдарды карасаңыздар, күнүнө бир мал берет. Обязательно берет. Эмнелер болгон, кайсы малда кандай нерселер болгон, ушулардын баарын берип атат да. Каякта кепилдик бар да, ошо Кыргызстанга келип туруп 100% бир туура эмес багыттагы адам жеке менчикке каналды сатып алып, 200 каналды кийирип алып, азыр мына билесиңер канча каналдар чыгып атат, 200дөн, 150дөн. Ошонун баарында бир туура эмес пропагандалар жайылтып, кыргыз элине керексиз нерселер жайылтып баштаса, кандай болуп калат деген коркунуч бар да. Ошон үчүн биз контрольный жагыбыз 65% кыргыздарда болсун деген гана ой менен муну берип атабыз, үлүшүн гана. Свобода слова деген жана сөз эркиндиги, муну эч кандай бир жерде бир кандай запрет жок. Сөз эркиндиги бизде калып атат. Депутат өзүнүн кесиптештерин да ынандырды окшойт. Кечээкү добуш берүүнүн жыйынтыгына караганда 79 макул деп добуш берди. Байкем деле ичинен ынандырып атам, мен уккан жокмун деп атпайбы. Сиз ынандыңызбы депутаттын айтканына? Жок, эгерде ушундай болсо, эгерде чын эле жанагыдай телеканалга телеканалар боюнча үлүшү болсо, үлүшү Только боюнча үлүшү каржылоого тиешеси жок болсо, сөз эркиндиги жок болсо, дагы ойлонуш керек. Баары бир менин оюмча сөзсүз чоң коомдук угуу өткөрүш керек. Жана ал жакка жанагыдай журналисттердин өкүлдөрүн, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, журналисттердин өзүн чакырып талкуу өткөрүш керек. Дагы кантип эмне жакпайт коомчулукка деп. Анткени жөн эле журналисттер эчтеме айтпай туруп ошолор журналисттер жөнүндө. Бирок эми коомчулукка жакпай турган нерсени табуу оңой да. Баардык маселе үчүн коомчулукка жакпай турган бир өңүтүн тапса болот. Мындай да, бул журналисттер Бирок жөнүндө ошол мыйзам эмес. Сиз туура сүйлөңүз. Бул телеканалдардын ээлери, хозяиндери жөнүндө. Бирок каржылоо деген журналисттерге тийип атпайбы? Каржылоосун алып койдук. Аны биз көрө элекпиз. Эми алып чыгып берем экинчи окууда. Ошондой болгондо сизге болгондо сөз берейинчи, мына эл карап отурат. Экинчи окууда каржылоо деген жок, совсем жок. Только телеканалдар. коомдук угуу өткөрүш керек. Эми бул кичинекей эле нерсе, мындай эле бир эле телеканал. Сизге да айтып атам. Мен бүгүн да айттым. Бул телеканал. Парламентке угуу өткөзүп койсо болот. Бирок телеканал. Мен эми обширно киришкен жокмун. Интернет булактары негизи расмий түрдө маалымат каражаттары катары бекитилген эмес бизде. Негизи да расмий түрдө. Муну бекитем деп мына азыр Республика Ата журт фракциясы айтып атат, ушуну биз силерге сага экинчи окууда кирип беребиз деп атат. Мен айтып атам, бул болбойт, мен албайм. Аны өзүңөрчө пакет Бирок биринчи вариантында бар болчу. алып койдум мен. Маегиңизге чоң рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздер парламентаризм сабактары талкуусун көрдүңүздөр. Студиябыздын коноктору депутат Кожобек Рыспаев жана журналист Нарын Айып болду. Саламатта калыңыздар.